Салам достор, кандайсыңар? Мен кыскача бүгүнкү мен менен болуп өткөн окуяны бөлүшкүм келди. Силер менен бул канчалык деңгээлде туура болбоду, бирок кийин өзүм дагы отуруп ойлонуп калдым. Эгер мындай болуп кетсечи деген бир ойдон пайда болгон. Бүгүн бул жакта Венгрияда революция күнүнө менен байланыштуу бул жакта байрам болуп өтүп, шаардагы бүт музейлер, мамлекеттик мекемелер, парламент мисалы ошондой чоң баягы мекемелер ачык болуп, эл үчүн бекер иштеди. Ошонун катарында биз дагы Венгриядагы эң тарыхый жерлерге, анын ичинде парламент, музей жана башка жерлерге барып, анын үстүнө орозо мезгилинде биз эртеден сааттан бери кечке көчөдө жүргөндүгүбүзгө байланыштуу аябай чарчап, метрого кирип жаткан убагым болчу. Метрого кирип кетип жатсам, ушундай бир кыйкырык угулатты. Мен ойлодум, эми может башка бирөөлөр баягындай ичип алып же кыйкырып аткан болушу мүмкүн. Анан метрого биз уже эскалатордон түшүп бара жатканда бир байке аябай шашылыш чуркап кирип кетти. Анын аркасынан жанагы кыйкырык бизге жакындады. Акыры мен жогору жагымдан ошол кыйкырды тигини кармагыла деп англисче кыйкырып, жадымдашып алгыла кармагыла деп ошентип кыйкырып чыкты. Ага көңүл бурадым. Мен ойлодум, может ортосунда болгон бир кандайдыр бир нерсенин айынан ошентип кыйкырып жаткан болсо керек деп ойлодум. Эч ким мага реакция жасабады. Баардыгыбыз жай баракат эле ошо эскалатор менен метронун өзүнө түшүп бара жаттык. Бир убакта полиция кошулду. Полиция кошулуп дагы алдар чуркап түшүп баштады. Бирок полицияга бир аз чоңдугуна байланыштуу, ал бир аз кеч кыймылдаганына байланыштуу карасам эч ким реакция кылбаганынан, анын аркасынан мен аябай эскалатордон баягы 2-3 неме ашык баягы чуркап түшүп, аябай катуу чуркап, бир топко кетип калган болчу. Ошентип акырын аягына чейин чуркап, метрого түшүп, уже метро эшиги жабыла эле атканда мен чуркап барып, аны кучактап, эшикке тартып калып, ошентип метродон булар метро ошо боюнча эшигин ачып токтоп, эч жака жылбай туруп калды. Ошентип мен аны ошондой күтүүсүздөн аркасынан чуркап барып, аны кучактап кармап, ал жердеги элдер түшүнбөй калды. Азыр полиция келе жатат деп мен ошол жерден аны кучактап эч жака кетирбей кармап туруп, акыры тиги полиция менен тиги кыйкырган ал көрсө анын акчасын уурдап алган деген шек менен ал артынан кууп келе жаткан экен. Ал ошо акчасын уурдап алган үчүн аркасынан кууп ошо полиция чогуу кубулап келе жаткан экен. Ошентип алардын колуна өткөзүп берип, андан ары мен метро менен өзүмдүн жолумду улай үйгө кайттым. Андан кийин үйгө келип менде ушундай бир ой сезимдер пайда болду. Жанымда эгер ушундай бир курал жарак болсо же пычак же башка сыяктуу нерселер менен кайраламага болсо кандай болот эле деген бир сезимдер пайда болуп, бир сыйра өзүмдөн өзүм, анын үстүнө мен тем более чет жакта жүрсөм, Европада жүрсөм деп өзүмдөн өзүм бир сыйра ойлонуп, ошондой бир сезимдер менде пайда болду. Бирок билбейм канчалык негиздүү туура болду. Себеби мен ошо полисти көргөндөн кийин мен дагы өзүмдүн ордума койдум да. Эгер ошондой адам кыйкырганда сага эч ким жардам береби же бербейби деген сезим менен өзүмдүн ордума коюп, анан мен анын аркасынан чуркап, аны кармаганга аракет кылдым. Ошентип ошондой окуя менен үйгө кайтып келип, озача болуп, тамактанып, үйдө отуруп калдык. Ошол окуя оюңар болсо бөлүшсөңөр болот, жазсаңар болот. Канчалык деңгээлде туура болду же ошондой да кандай реакция жашаш керек болчу мисалы. Мага кызык.